Саламатсыңар балдар, зоология предмети боюнча тил сабагыбызды баштайбыз. Сабакка даяр болсоңор, дептериңерди ачып, бүгүнкү сабактын темасын жазып алсаңар болот. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы экология жана жаныбарлар дүйнөсү деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер экология илими жана ага салым кошкондор, экологиялык оптимум, максимум жана минимум зоналары, ошондой эле экологиялык факторлор тууралуу билимдерге ээ болосуңар. Демек, бүгүнкү сабакта биз экология илими тууралуу сөз кылат экенбиз. Деги эле баарыбыз экология деген сөздү укканда экологиялык проблемалар же болбосо жаратылышты коргоо деп түшүнөбүз. Чындыгында экология илими бул тирүү организмдердин бири-биринин ортосундагы байланышты жана тирүү организм менен чөйрөнүн ортосундагы байланышты изилдеп, окутуп үйрөтүүчү илим болуп эсептелинет. Экология деген термин кандайча келип чыккан? Биринчилерден болуп экология деген терминди немец зоологу Эрнест Генрих Геккель киргизген. Экология деген сөз грек тилинен эки сөздөн куралган: ойкос – үй, жашаган жери, логос – илим дегенди түшүндүрөт. Эрнест Геккель өзүнүн организмдердин жалпы морфологиясы деген эмгегинде тирүү организм менен анын жашаган чөйрөсүнүн ортосундагы тыгыз байланышты чагылдырып көрсөтүп, бул илимди экология илими деп атаган. Албетте, бул термин киргенде эле ал коомчулукка бүтүндөй тарап кеткен эмес, кийин гана 19-кылымдын экинчи жарымдарында гана көпчүлүк тарабынан колдоого алынган. Мынакей ошентип биз жогоруда экология илими эмнени окутаарын билип алдык. Деги эле тирүү организм жана ал жашаган чөйрөнү өз алдынча бөлүп кароо мүмкүн эмес. Башкача айтканда, алар бири-бири менен тыгыз байланыштагы бир бүтүн система. Мисалы, тирүү организмдер сырткы чөйрөдөн өзүнө керектүү заттарды алат. Зат алмашуунун натыйжасында кайрадан заттар сырткы чөйрөгө бөлүнүп чыгат. Ошентип, жандуу жана жансыз жаратылыштын ортосунда тыгыз байланыш жүрөт. Кандайча байланыштар жүрөт десеңер, анда төмөндөгү видео тасмага жакшылап назар салсаңар болот. Айталы, биз өсүмдүктөр дүйнөсүн алып көрөлүчү. Өсүмдүктөрдүн жер алдындагы бөлүгү болгон тамыр, суу жана минералдык туздарды эриген түрдө тамыр түкчүлөр аркылуу соруп алат. Албетте, басымдын негизинде суу жогору карай көтөрүлөт. Тамырда татаал өткөргүч ткандар бар, кислема деп аталган. Дал ошол кислемалар аркылуу жер үстүндө бөлүктөрүнө суу көтөрүлүп, ашыкчалары кайрадан жалбырактын алдындагы үт деп аталган тешикчелер аркылуу сыртка бөлүнүп чыгарылат. Ал эми андан ары фотосинтез процессине дагы суу катышат. Ошондой эле абадагы көмүр кычкыл газы дагы үт тешикчеси аркылуу кирет. Күндөн келген жарык энергиясы хлорофилдин катышуусу менен фотосинтез процесси жүрүп, анын натыйжасында органикалык зат жана кычкылтек пайда болот. Натыйжада пайда болгон органикалык зат өсүмдүктүн башка фотосинтез процесси жүрбөгөн органдарына кетсе, ал эми кычкылтек бардык түрүү организмдердин дем алышы үчүн зарыл болгон негизги газ болуп эсептелинет. Ошентип, өсүмдүктөр фотосинтез процессинин натыйжасында абадагы көмүр кычкыл газын соруп алат экен, ошондой эле сууну тамыр аркылуу соруп алат экен. Күндөн келген жарык энергиясын пайдаланып, хлоропласттын катышуусу менен органикалык эмес заттардан органикалык заттар жана кычкылтек пайда болот экен. Дал ошол органикалык затты биринчи иретте консументтер же болбосо чөп жөөчү тирүү организмдер пайдаланат. Ал эми экинчи иреттеги консументтер, мисалы, жырткычтар. Дал ушул чөп жеген жандыктар менен азыктанган маалда органикалык заттардын айрым бөлүктөрү аларга өтөт, аны менен катар энергия да өтөт. Ошентип, энергия бир түрдөн экинчи түргө өтүп жүрүп отурат. Бирок бардык түрүү организмдер калдык калтыраары силерге маалым, дал ошол органикалык калдыктардын айрым бөлүктөрү таш көмүр пайда кылууга кетет. Мисалы, көптөгөн жылдар илгери калган органикалык калдыктар таш көмүргө айланып, бүгүнкү күндө биз үчүн жылуулуктун булагы болуп келе жатканы баарыбызга маалым. Ал эми мисалы айталы, жаныбарлардын өлүктөрү же болбосо жалбырактардын калдыктарын андан ары иштетүү дал ушул топуракта жашаган тирүү организмдер аркылуу ишке ашат. Айталы, топуракта жашаган кандай тирүү организмдер бул органикалык калдыктарды иштетиши мүмкүн. Мисалы, айрым курттар, курт кумурскалардын личинкалары, курт кумурскалардын өзү, же болбосо омурткалуу жандыктар дагы топурактын алдында болушу мүмкүн. Булар ушул органикалык заттарды иштетип, жөнөкөй органикалык заттарга айландырышат. Бирок булар толугу менен аларды минералдык заттарга айландырышпайт.
Ким айландырат десеңер, булар редуценттер. Башкача айтканда, топуракта жашаган бактериялар жана козгарындар органикалык заттарды жөнөкөй органикалык заттарга, аларды минералдык заттарга толугу менен айландырат дагы. Ал өз кезегинде өсүмдүктөр тарабынан кайрадан пайдаланып, заттардын айланышын андан ары улантат. Ошентип жаратылышта заттардын жана энергиянын алмашуусу жандуу жана жансыз жаратылышта тынымсыз жүрүп отурат. Эми биз силер менен организм жана анын айлана чөйрөсүнүн ортосундагы тыгыз байланышты көрсөтүү үчүн силерге мен чөлдөгү жандыктарды көрсөтүп коеюн. Көрүп турасыңар, бул жаныбарлардын баардыгы чөлдө жашашат. Башкача айтканда, ошол чөйрөгө жашоого ыңгайланышкан. Мисалы, алгач биринчи чычканга назар салып көргүлөчү. Чычкан буттары узун, башка чычкандарга салыштырмалуу денеси да кичинекей. Демек, дал ушундай чычкандар кумдуу чөйрөдө жакшы басып, чуркап, тиричилик кыла алышат. Же болбосо төөгө назар салгыла. Төөнүн өркөчүндөгү майы негизги суунун булагы болуп эсептелинет дагы. Узак мезгилдерге чейин алар сууну өз организминде камсыз кылып, кургактыкта жашай алышат. Же болбосо сойлоп жүрүүчүлөр жылаандарды, кескелдириктерди карагыла, алардын денеси сыртынан чөпкут менен же кабырчык менен капталган. Бул да болсо тирүү организмдердин анын жашаган айлана чөйрөсүнө карата ыңгайланышы болуп эсептелинет. Же болбосо суу чөйрөсүнөн кайрылып көрөлү. Мисалы, камбала балыгы бул суунун түбүндө жашайт. Суунун түбүндө басым күчтүү болгондуктан анын денесинин формасы ушундай келбетке келген. Башкача айтканда, денеси жалпайып калганда ага жараша түзүлүшү дагы ушундай болуп, аны менен катар тек гана формасы эмес, денесинин түсү да өзгөргөн. Көрүп турасыңарбы? Камбала балыгын дээрлик ошол чөйрөдөн айырып биле албайсыңар. Башкача айтканда, бул ошол чөйрөгө карата ыңгайланышуу же болбосо жашырынуучу түс деп койсок болот. Эми биз силер менен экологиялык оптимум, максимум жана минимум зоналарына кайрылып көрөлү. Бул эмне дегендик? Мисал катары биз кадимки эле үй чымынын алып көрөлү, бөлмөдө жашаган чымын. Дал ушул чымын болжол менен 7 градус Цельсийден 50 градус Цельсийге чейинки аралыктагы температурада жашай алышат. Же болбосо ушул аралыктагы температураны биз анын чыдамдуулук чеги деп койсок болот. Эгерде бул температуралардан ашып кетсечи деген суроо туулса, мисалы 7 градус Цельсийден ашып кетсе же 50 градус Цельсийден жогорулап кетсе, анда чымын өлүп калат. Бирок ушул чөйрөдө кандай жашайт? Башкача айтканда, мисалы 7 градус Цельсийге чукул жагы жана ошондой 50 градус Цельсийге жакын жагын биз минималдык жана максималдык зона деп айтабыз. Тирүү организмдер дал ушул минималдык жана максималдык зонада өтө тиричилиги төмөн деңгээлде жашайт экен. Ал эми ортодогу чек бул оптимум зонасы деп аталат. Башкача айтканда, тирүү организмдердин жашоо тиричилиги үчүн бир топ ыңгайлуу чөйрөнүн шарттарынын таасир этүү деңгээли болуп эсептелинет. Же биз силер менен мисал катары өсүмдүктөр дүйнөсүнө кайрылып көрөлү, кадимки эле бөлмө өсүмдүгүн алалы. Көрүп турасыңарбы? Бул чыдамдуулук чеги, дал ушул чыдамдуулук чекте оптимум зонасы болот экен. Ал эми оптимум зонасынын минималдык, максималдык жагы болсо, пессимум зонасы болуп эсептелинет экен. Демек, менимче, силерге экологиялык оптимум, максимум, минимум жана пессимум зоналары белгилүү болду болуш керек. Мынакей балдар, биз силер менен жогоруда бир топ маалыматтарга ээ болдук. Эми кеп кезегин суроого берели, анда суроого жакшылап назар салып көрөлү. Организмдердин тиричилиги үчүн бир топ ыңгайлуу болгон шарттардын таасиринин деңгээли кандай аталат деп ойлойсуңар? Жогорудагы маалыматтарды эске салгыла. Биринчиси максимум, экинчиси оптимум, үчүнчүсү минимум, төртүнчүсү пессимум деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлө. Организмдердин тиричилиги үчүн бир топ ыңгайлуу болгон шарттардын таасиринин деңгээли кандай аталат? Анда эмесе силер менен туура жоопко кайрылалы. Жообу көрсө оптимум экен. Биз жогоруда айттык, тирүү организм менен анын айлана чөйрөсү тыгыз байланышта деп. Организмге бир эле убакта бир нече чөйрөнүн шарттары таасир этет. Дал ошол тирүү организмдерге таасир тийгизүүчү шарттарды биз экологиялык факторлор деп атап коебуз. Окуп үйрөнүүгө ыңгайлуу болсун деп биз экологиялык факторлорду төмөндөгүдөй топторго бөлөбүз. Биринчиси абиотикалык фактор, экинчиси антропогендик фактор, үчүнчүсү биотикалык фактор. Абиотикалык фактор бул эки сөздөн куралган. А таңгыч мааниде эмес дегенди түшүндүрөт. Био тиричилик. Башкача айтканда, жансыз чөйрөнүн шарттары.
Мисалы буларга физикалык, химиялык шарттар, ошондой эле эдафикалык шарттар кирет. Ал эми антропогендик фактор бул антропос адам деген сөздөн алынган. Башкача айтканда адам баласынын жандуу жаратылышка жана жансыз жаратылышка тийгизген таасири. Биотикалык фактор. Биология деген сөз силерге тааныш. Демек, бул факторду биз түр ичиндеги өз ара байланыш жана түр арасындагы өз ара байланыштарга кайрылабыз. Алгач биз силер менен абиотикалык факторго кайрылып көрөлү. Абиотикалык факторду физикалык, химиялык жана эдафикалык шарттарга бөлүп окусак болот деп. Мисалы, эдафикалык шарт. Бул эмне дегендик? Башкача айтканда, тирүү организмдерге таасир тийгизүүчү топурактын физикалык жана химиялык касиеттеринин жыйындысы болуп эсептелет. Башкача айтканда, биз билгендей топурак жер кыртышы анда тиричилик кылган тирүү организмдерге зор таасир этет. Эми физикалык, химиялык шарттарга кайрылып көрөлү. Мисалы, буга температура, жарык, нымдуулук же болбосо абанын курамы жана башкалар кирет. Ушулардын ичинен температурага кайрылып көрөлүчү. Мисалы, температурага карата жаныбарлар кандай чейин айланышкан. Жаныбарлардын ичинен биз билгендей муздак кандуулар деген бар. Буларды биз пайкылотермдүүлөр деп атап коебуз. Мисалы, буларга кадимки эле биз билген сойлоп жүрүүчүлөр же курт кумурскалар же болбосо балыктар кирет. Мындай тирүү организмдер айлана чөйрөгө жараша денесинин температурасы дагы өзгөрүлүп турат. Бирок булардан айырмаланып, мисалы, жылуу кандуулар же болбосо гомотермдүүлөр деген бар. Булардын денесинин температурасы сырткы чөйрөнүн денесинин температурасына көз каранды эмес. Мисалы, буларга сүт эмүүчүлөр, канаттуулар кирет. Бирок ушул жылуу кандуулардын ичинен гетеротермдүүлөр деген бар. Айрым убактарда, мисалы, суукта, өзгөчө кышында мындай жылуу кандуулар анабиоз абалына өтөт дагы, ыңгайлуу шарт келгенде кайрадан тиричилиги ылдамдап, андан ары жашап тиричилик кылып кетет. Теле көрсөтүүлөрдүн ичинен биз аба ырайына көп көңүл бөлөбүз. Башкача айтканда, мисалы, эгерде жылуу болсо, анда биз жука кийинебиз, эгерде суук боло турган болсо, калың кийинебиз. Эмне себептен? Себеби, мисалы, биз эгерде сойлоп жүрүүчүлөр сыяктуу муздак кандуу болсок, анда сыртка чыгып эле 20 градуска чейин денесинин температурасын көтөрүп алып, анан ишке кетип калмакпыз. Бирок биз жылуу кандууларга киребиз. Биз сыяктуу башка дагы сүт эмүүчүлөр жылуу кандууларга кирет. Мисалы, сүт эмүүчүлөрдүн ичинен чычкандар, мышыктар, ит, карышкыр жана башкалардын баардыгы жылуу кандууларга кирет. Аны менен катар канаттуулар дагы жылуу кандууларга кирет. Бирок булардын сүт эмүүчүлөр сыяктуу тери каптоосу болбогондуктан жылуу жакка учуп кетишет. Бирок кышында буякта калгандарычы, айрымдары, мисалы, калибре чымчыгы же болбосо чабалекейлер анабиоз абалына өтөт. Грек тилинен которгондо анабиозис кайрадан тирилүү дегенди түшүндүрөт. Жашоонун белгилери байкалбаган организмдин тиричилик процесстеринин абдан төмөндөп кеткен абалын биз анабиоз деп коебуз. Кайрадан ыңгайлуу шарт келгенде, жаз келгенде алар тиричилигин уланта берет. Эми адамдын температурасына кайрылалы. Мисалы, дененин эң төмөнкү температурасы 14,2 градус Цельсийге чейин түшкөндүгүн канадалык 2 жаштагы кыз 22 градус Цельсий аяздуу суукта 6 саат отуруп калганда денесинин температурасы дал ушундай абалга чейин түшкөн. Бирок албетте абан калган, бирок сол бутунан айрылган. Ал эми тажрыйбаларда дененин температурасы адамдыкы болжол менен 8,8 градус Цельсийге чейин түшүп, анан тиричилигин улап кеткен учурлар кездешкен. Бирок тескерисинче жогорку температура 46,5 градус Цельсийге чейин жеткен. Ошого карабай адамдын денесинин температурасын ар кайсы органдарында ар түрдүү болот. Мисалы, дененин температурасы айталы оозду 37 болсо, ал эми колтук алдында 36,6 градус Цельсийге чейин жетет. Ошондой эле дененин температурасы күн түндүн алмашуусуна жараша да өзгөрүлүп турат. Мисалы, таңкы 6-ларда дененин температурасы өтө төмөнкү абалга келсе, ал эми кечки 6-ларда жогорку температурага жетет. Ошондой эле кыз балада дененин температурасы 13-14 жашта калыптанат. Ал эми эркек балдарда болсо дененин температурасы болжол менен 18 жашта калыптанат экен. Демек, жынысына жараша дагы айырмалуу болот экен. Ошондой эле жаш курагына жараша дагы болот. Ал эми аялдар менен эркектердин денесинин температурасын салыштыра турган болсок, аялдардын денесинин температурасы болжол менен 0,5-0,7 градуска чейин жогору болот экен. Эми жаныбарлар дүйнөсүнө кайрылалы. Мисалы, пингвиндер -40-70 градус суукка дагы чыдап тиричилик кылышат. Себеби алардын терисинин алдындагы май катмары калың болот, ошондой эле канаттын түзүлүшү дагы өтө татаал түзүлүштө 3 катмардан турат.
Мындан сырткары булардын канатынын сыртында май капталып тургандыктан сууга түшүп чөмүлсө дагы денесине суу жукпайт. Мындан сырткары сууга аймактарда ак аюулар жашаары бизге маалым. Ак аюунун терисинин түзүлүшү да өзгөчө. Анын жүндөрү кадимки эле колба сыяктуу аба туруп калган өңдүү аба боштугу болгондуктан дал ушул аба катмары термос сыяктуу аюуну сууктан сактап турат. Ал эми каздар минус 30 градусбу, плюс 30 градусбу дайыма жылаңайлак жүрүшөт. Себеби эмне үчүн? Себеби булардын денесинин температурасы 40 градуска чейин жетип, артериялык жана веналык кан тамырлар бутунда жыш жайгашкандыктан ал өтө төмөнкү суукта муздоого үлгүрбөй калат экен. Ал эми Сибирде жашаган аттар, Якутия аттарына кайрылалы. Булар да суукка мыкты ыңгайланышкан. Булардын денесиндеги тери каптоосу ошондой эле зат алмашуу процесстери өзгөчө болгондуктан алар керек болсо минус 70 градуста дагы суукка чыдап тиричилик кыла алышат. Ал эми даракчыл, даракта жашаган бакаларга эч ким жетпейт болуш керек. Алар кышында тоңуп калат да жаздын келиши менен ээрип тиричилигин улап кетишет. Эми биз силер менен биотикалык факторго түр арасында байланышка кайрылып көрөлү. Мисалы, адамдар зыяндуу курт-кумурскалардан сактануу үчүн ар түрдүү инсектицидтерди пайдаланышат. Ал эми бул чаркарга болсо кадимки табыгый инсектицидти пайдаланат. Башкача айтканда, өзүнүн канаттарынын арасындагы зыяндуу мите курттардан, кенелерден арылуу үчүн кадимки эле кумурсканын уюгуна мынтип кирип барат дагы, аны копшойт дагы, анда кумурскалар чабуулга өтөт. Башкача айтканда, кумурскалар кумурска кислотасын чача баштайт. Бул табыгый инсектицид болуп эсептелинет. Дал ушул кумурска кислотасынын таасирасында анын канатындагы мите курттар өлөт экен. Демек, бул жаратылыштагы мыкты өз ара байланыш деп түшүнөбүз. Ошондой эле чаргарга дагы бир ыкмага же болбосо каршы күрөшүүгө барат. Адам тамеки тарткандан кийин анын калдыгы калат, түтүнү андан ары түтөй берет. Бирок дал ушул түтүндү ал пестицид катары пайдаланат. Башкача айтканда, кадимки эле арчанын ышында ышталган өңдүү түтүндүн ышында өзүнүн канатын калкалап тосуп, мите курттарды өлүмгө алып келет. Ошондой эле түр арасындагы өз ара байланышка кадимки эле акыра менен анын сүйгөн тамагы болгон акациянын ортосундагы мамилеге кайрылып көрөлү. Акыра акацияны абдан жакшы көрөт. Керек болсо анын жалбырактарын бүтүндөй сыдырып тартып, бутагында бир да жалбырак калтырбай калат. Эгерде мындай болсо, акациялар өлүп жок болушу мүмкүн. Бирок акациялар ага каршы мындай узун тикендерин өстүрүшөт. Бул мыкты коргонуу. Бирок акациянын бул тикендери акыра үчүн маанилүү эмес, себеби анын териси калың болуп эсептелинет. Анда акациялар экинчи коргонууга өтөт. Башкача айтканда, акациянын жалбырагында танин деп аталган уу бөлүнүп чыгат. Дал ушул ууга каршы акыранын шилекейинде аны нейтралдаштыруучу зат бар. Андыктан акыра аны көп чайнап, анан жутат дагы, нейтралдашып, андан ары тамагын сиңирип кете берет. Анда акация үчүнчү коргонууга өтөт. Бул кандай коргонуу? Бул кенедей солдаттардын армиясы. Башкача айтканда, акациянын денесинде бир нече курт-кумурскалар жашайт дагы. Бул кумурскалар качан акыра келген маалда чабуулга өтүшөт. Албетте, кумурска акыраны өлтүрбөйт. Бирок чабуулу кандай экенине назар салып көргүлөчү. Мынакей акыра жеди, анын терисин каптап чага башташат. Өзүнүн кумурска кислотасын бөлүп чыгарат. Бирок аны кенебейт. Качан гана акыранын мурдуна кумурскалар кирип, аны чага баштаганда, албетте бул өтө ыңгайсыздыкты жаратат. Андан арылуу үчүн, мисалы, акыралар өзүнүн узун бир нече сантиметр келген тилинин жардамы менен дагы тазалоого аракет жасайт. Бирок бул өтө ыңгайсыздыкты жараткандыктан бул акацияны жебөө үчүн ал андан ары кетип калат. Эми биз силер менен антропогендик факторго кайрылалы. Адам баласы мисалы жоголуп бара жаткан жаныбарларды, өсүмдүктөрдү кызыл китепке киргизет. Кызыл китеп Кыргызстанда дагы бар. Мисалы, Кыргызстанда айгүл гүлү баарыңарга тааныш, ошондой эле эделвейс же болбосо мамыры гүл деп коебуз, бул дагы кызыл китепке кирген. Ал эми жаныбарлардын ичине мисалы жейрен, марал, жырткыч канаттуулар, мисалы бүркүттөр дагы дал ушул кызыл китепке кирген. Кызыл китепке киргизгенде ошол жаныбардын сырткы келбетин, жашаган аймагын, жеген азыгын жана популяциясынын саны бардыгы кирет дагы өзгөчө коргоого алынып өстүрүлөт. Демек, адам баласы жаратылышка зор таасир этет экен. Башкача айтканда, жандуу жаратылышка дагы, жансыз жаратылышка дагы таасир этип, аны түрдүү деңгээлде өзгөртө алат экен.
өсүмдүк жаныбарларды ашкере пайдалануу менен алардын түрлөрүнүн санын азайтып жибереткенбиз же болбосо жаратылыштагы мисалы кен байлыктарды, нефтини жана башкаларды казып алуу менен биз жаратылышка олуттуу зыян келтиребиз. Аны менен катар атмосфера же болбосо аба катмары, суу чөйрөсү же болбосо гидросфера, же болбосо литосфера, жер кыртышы, деги эле жалпы биосфера зыянга учурайт. Мынакей балдар, биз жогоруда бир топ маалыматтарга ээ болдук. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө биз экология илими жана экологиялык факторлор тууралуу сөз кылдык. Сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.